8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Бакай Ата айыл өкмөтүндөгү 60тан ашык баатыр энелерге жана эмгектин алдыңкыларына сый көрсөтүлдү. Иш-чарада айымдарга майрамдык маанай тартуулоо максатында Бакай Ата райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери жана Мээрим балдар бакчасынын тарбиялануучулары тарабынан концерттик программа тартууланды. Иш-чарага Бакай Ата айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Байдулатов жана айылдык кеңештин депутаттары катышып, жалпы аял затын эл аралык майрам менен куттукташты. Ал эми майрамдык салтанатты уюштурууга жергиликтүү бюджеттен 90 000 сом акча каражаты бөлүнүп, ар бир айымга белектер тапшырылды. 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктайм. Ошого утурлай биз дагы Бакай Ата айылдык кеңеши бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен 90 000 акча каражатын карап, ошо энелерди аял затын сыйлоо үчүн бүгүнкү Барчын ресторанына кичи чакан кече уюштуруп атабыз. Анан адан тышкарыдагы айылыбыздагы жаш ишкерлерден спонсор катары чакырдык элек. Алар да келип өздөрүнүн белектерин берип, апаларыбыздын көңүл алган аракет жасап атабыз. Аял затынын өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы зор. Алсак коомдун жүгүн көтөрүп, жооптуу кызматтарды аркалап, мырзалар менен тең тайлашып иш үстүндө. Кыргызстандагы аялдардын ролу өтө чоң деп баалайм мен. Анткени аялдар бардык жерде, үйдө эне, сыртта мыкты кызматкер, медицина тармагы болсун, мектептерде болсун, айылдагы бүт жумуштардагы бүт жерде аялдардын колу тийбеген, аялдардын катышпаган жери жок. Бардык жерде биздин Кыргыздын аялдары мыкты өздөрүнүн көрсөткүчтөрүн көрсөтүп атат. Биз ушул жердеги айыл өкмөткө, ушу айыл өкмөттүн өзүбүздүн аялдарды куттуктап аткан депутаттарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү майрам 8 март аялдардын жазгы майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Анан ошондой эле ушул кечени уюштуруп аткан айыл өкмөтүнө жана депутат кыздарым, балдарыма ыраазычылыгымды билдирем. Силер да бизге окшоп улуу урматтуу карылык дооруна жеткиле, бактылуу болгула, ишиңерге ийгилик. Ааламдын көркү болгон аял затына майрамдык салтанат уюштурууга Бакай Ата районундагы жаш ишкерлер да каржылык колдоо көрсөтүшкөн. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Бакай Ата району.